жашоодон сыгылганда түйшүк маселе проблемалар көбөйүп капкараңгы туманды ичине кирип чыгарга эшик таппай калган учуруңузда айтылуучу кээ бир окуялар бар, буларды айтпасам болбойт. Себеби бүгүн адамдарды карасаңыз диалогторго өтө катуу муктаж да. Себеби бардыгы көбү стрессте, депрессияда, шаардын ичинде, ызы чуунун ичинде, башы дагы мээси дагы ушу шаар ызы чуусундай, мээси дагы ошондо кайнап атат, ызы чуу болуп атат да. Эмне кылаарды билбей атат, адамдар жол таппай атат, жол таба албай калышып атат. Бир падышачылыкта падышага ушундай өкүм чыгарат экен падыша. Бирөөнү ууру деп, сен уурусуң деп түрмөгө тыгышып, өлүм жазасы чыгартылат экен. Өлүм жазасы чыгартылгандан кийин бул кайгырат, ойлонот, сыгылат. Баягы биздин тилибиз менен айтканда стресс болот, депрессия болот. Эми ойлонсоңуз өлүм турат да алдыңызда. Фаланчанын башы кетет десе, фамилияңызды айтса, болду, сиздики уже токтоду бардык нерсе. Кыяматта мисалы адамдар жылаңач болот, аялдар да эркектер да жылаңач болот. Анда уят эмеспи, бири-бирине карабайбы деген маселени айтышыңыздар мүмкүн. Кыяматта 5 тозокто бөлүнөт адамдар. Өтө коркунучтуу болот. Коркунучтан аялды, кыздарды карагың дагы келбей калат. Кыздар дагы ошондой. Азыр мисалы мына паланчанын өлтүрүлөт, атууга кетилет деп сиз фамилияңызды айтса, же мына даргасылат десе, ал адам кыздарды карабайбы? Эч нерсени карабай калат. Оны дар күтүп турат, аны балта күтүп турат дегендей. Ошондой экен, бул урундагы күнү бүттү деп арканда ойлору келип, сыгылып зынданда күнүн эсептеп атат. Бирок бул акылдуу жигит эле, акылман адам эле. Андан кийин балтанын астыга алып келип өлтүрүүдөн мурда күлөт экен да, баш кесерге карап туруп. Неге күлтасың десе, мен бекер өлтүрүп атасыңар, бекер мени жанымды алтасыңар, мен алтын эккенди билемин дейт экен да. Эми булардын бардыгы көбүнчө пактачы болот, кошоматчы болот, билесиздер, падышага келип сүйүнчү кабарын айтып, падышам сиз өлдүңбү, баш кетсин дегениңиз, ал алтын эккенди билет экен, алтын көбөйтөт экен. Аны кармап калышыбыз керек дейт экен да. Падыша дагы макул деп бүт бардык вазирлерин, ошо падышачылыкта иштеген бардык адамдарды чогултуп алып, алтын эккенин талаага барышат экен. Алтынды чыгарып берет экен, бир сандык алтынды. Кана эгесин, көбөйтөсүн. Баягы айтышты баштайт экен, падышам, мына эгинди жайды даярдадык, алтынды эгүүдөн мурда бир нерсени айтышым керек. Мен азыр уурулукка кылган эмесмин, бирок уурулукка күмөндөлгөн адаммын. Мен күмөндөр адаммын. Ошондуктан мен алтынды эге албайм. Муну адилеттүү падышачылыктан эч кандай уурулук кылбаган, тыйын урдабаган адам эгиш керек, болбосо алтын чыкпай калат дейт экен да. Падыша болду, анда биздин молдокебизге кетти, биринчи молдокеге ишарат берип, колун көрсөтөт экен. Молдоке жок, мага кереги жок дейт экен. Мен эге албайм. Вазирин көрсөтөт экен. Вазири жок, падыша мен эге албайм. Бул жактан да өкмөттүн башчысы эксин. Өкмөт башчысы да жок, эге албайм. Бардыгы эге албайм дегенден кийин кайра бардыгы падышаны өзүнүн карап, падышам, эми сиз өзүңүз экпесеңиз болбойт бул алтындарды деген учурда падыша дагы өкүнүп жерди карап, мен дагы бул алтынды эге албаймын дейт экен да. Баягы жигит ошол жерден мындай мүмкүнчүлүк жок, башың кетет деген жерден да акылын иштетти, аракет кылды, ошол жерден дагы чыгып кетти. Буга уламыш ар бир кысым жолдон чыгыш мүмкүн. Жолу жок нерсенин өзү жок өлүмдөн башка. Бул биз жакшы ошол мисалы сиз Вьетнам согушунда келип көргөнүңүз согуш болуп өлүп кеткен жериңиз жок да. Кээ бирлөр кул болуп төрөлүп, кул болуп өлүп кеткендер бар. Согуш учурунда төрөлүп, согуш эле көргөнү болуп, согуштун ичинде өлүп кеткендер бар. Жаш эле туулуп өлүп кеткендер бар. Инвалид болуп төрөлүп, инвалид болуп өлүп кеткендер бар. Сиз шүгүр кылышыңыз керек. Дени сагыңыз сок, ден соолугуңуз сок, баары жок жайында ордунда ушундай толук токчулук заманда төрөлгөнүңүзгө, мусулман болуп төрөлгөнүңүзгө шүгүр кылышыңыз керек. Экинчи окуя бар. Ошол мүмкүнчүлүк, кыйынчылык келген учурда чыгып кетүүнүн жолун көрсөткөн дагы бир кошумча окуя да. Бир падыша өтө атка кызыгат экен, аттарды жакшы көрөт экен. Машалла, толкун өтө сонун болуп атат. Атка өтө кызыгат экен, аттарды, жылкыларды түрү менен сарайына камап, кымбат арабский ат дейсизби, башка дейсиз, түрү менен тандап, талдап, жакшы көрүп, багып, карап, сарап минет экен, тарайт экен. Анан бир кылмышкерди алып келишет экен, аны дагы зынданга ташташып, өлүм жазасын чыгартырат экен. Өлүм жазасына бир канча күн эки адамды камаган мунун шериги менен. Шериги өтө өкүнүп, ыйлап, биз башыбыз кетет дейт экен. Бул болсо ойлонуп, бир кичинекей түрмөнүн ачык жерин карап алып, күндү эшикти жарыктыкты карап, жарык жашоо баары келет мага деп Алладан үмүт кылып, зикир кылып, намаз окуп, анан ойлонуп,
аскерди чакырат экен. Аскер башы мен атты жылкыны учурганды билемин дейт экен да. Падыша атка кызыкканын билгенден кийин бул мен падышачылыкта жүргөн учурумда буга чейин дагы аттарды бир канчасын учурушка аракет кылып көргөнмүн. Буга чейин бул башка өлкөлөрдө учуруп дагы көргөнмүн. Ошондуктан мен атты учура аламын. Мага ушул кабарымды барып падышага жеткир дейт экен. Баягы аскер дагы чургап келип командирге айтты, анысы мунусуга айтты, ошентип барып падышага кабар жетип барат экен. Кабары жеткенден кийин падыша сүйүнүп кетип, атка өтө кызыгат. Жылкы жинеси болуш өтө башкача да. Жылкыга кызыксаң ушунчалык кирип кетесиң, чыгышың өтө кыйын. Баягы адреналин дейсизби, баягы рахатты дейсизби, аттын жыты берип калат да, ал нерседен чыга албай каласыз, атка магнитте байланып каласыз. Бул да падыша байланган, бул кабарды угуп, мен атым учса бул кандай жакшы деп баягы зындандан чыгардырат экен. Мага падышам 1 жыл убакыт бересиз, өзүңүз не жесеңиз жейсиз, мага да ошондон бересиз, не кийесиз, ошондон мага да бересиз. 1 жыл убакыттан кийин атыңызды учурамын дейт экен да. Баягы убакытты берет экен, каалаган нерсесин орундатып берет экен, баягы карашты баштайт экен. Түрмөдөгү шериги айтат да буга. Сен макул ушинтип ушул жол менен чыгып кетип атасың түрмөдөн, 1 жылдан кийин сен эки эсе кыйнап өлтүрөт десе. Мүмкүнчүлүк барды пайдаланыш керек. Биз азыр кылмышка күмөндөр болуп, ушул жерге түшүп калдык. Кылмыш кылган жокпуз, кылмышкер деп бизди доомат кылып, провокация кылып ушул жерге түшүрүп коюшту. А биз эч кандай кылмыш кылган эмеспиз. Кудай берип аткан мүмкүнчүлүктү пайдаланыш керек. 1 жылдын ичинде эмне болуп кетет, Кудайдын өзү гана билет. Падышанын ордуна балким башка падыша келип калат, балким өлүп калат, же ат өлүп калат, же мен өлүп калам, же мен кетип калам бул жерден дейт экен да. Ат өзүнүн колунда. 1 жыл толушуга 3 күн калганда балким өлүп дагы калышы мүмкүн ат. Айтайын дегеним, бул жерде акылды иштеткен. Ар бир жерде эгер Аллах десеңиз, Аллах Таала акылыңызга, өзүңүзгө береке берет. Ар бир жерден чыгуунун жолун көрсөтөт. Эгер Аллах десеңиз. Арам жолдон чечем десеңиз маселени, проблема менен чечем десеңиз, анда адашасыз. Урматтуу мекендешим, кайгырбаңыз, сыгылбаңыз, ойлонбоңуз. Бардыгы өтөт. Аллах Табарак ва Таалага жалыныңыз. Саждага жыгылып, Аллахтан сураңыз эмне болсо бул. Эмне каалаган болсоңуз. Аллах берет. Тоо таштан, Сулайман тоодон эч кандай пайда жок.